менен жолдошумда сиздер ушул чакырган элесиздер, чакырганыңыздарга рахмат айткым келет. Мына жаштардын көңүлү кандай болсо, өзүм дагы жагатыштын көңүлү ошол берет. Жарык жайнап ар дайым асманыбыз ушу бүгүнкү күндөгүдөй ачык болсун, көңүлүбүз ток болсун. Маанайыбыз бүгүн чачырап турган күндүн нурундай болуп чачырап турганды, жараттын ар дайым бизге буйруган болсун, тынчтык болсун, аманчылык болсун. Жакшылыктарда, жакшы маселелердин негизинде ушинтип жолугуштурганды жараткан бизге өзү насип эткен болсун. Кош келдиңиздер бүгүнкү жыйынга. Мен сиздерге кош келдиңиздер деп айтайын, сиздер мага кош келдиңиздер деп айтыңыздар. Себеби баарыбыз ар жакта келип бүгүн насип болуп сиздер менен жолугушуп отурабыз. Бүгүн өз эртеңинен мен учуп кетишим керек эле. Бишкекке сиздер суранышсыздар, биз менен келип жолугушуп кетсин, жооптор бар, пикир алмашалы дегендей болуп. Ошого бийликти тапшырып, кайрадан калып калууга туура келди. Дагы бир жолу айтам. Ошол назар сал, көңүл буруп, биз менен келип жолугушуп кеттиңиз деп жасаган кадамыңыздар үчүн, чакырууңуздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Азыр маалымат аябай катуу өрчүгөн заманда көптөгөн суроолорго сиздер жоопторду Facebook'tan таап алсаңыздар келген. Мен Москвадагы жаштар менен болгон жолугушуумду көрдүңүздөр Facebook'tan, ошол 4 саат. 4 саат. Мен ыраазычылык билдирдим. Ошол жакта иштеп кыйналып жүргөндөрдүн арасында танапис жарыялап алалым десек, танаписке дагы убакыт тура көрүшмөйт. Жок, танаписи жок. Бизге жолугушуу керек дегендер. Бир 2,5 саат, 3 саатка жакын туруп сүйлөп атканда, андан кийин гана бир азамат турда отуруп эле жооп бере бербейсиз деди, рахмат. 3 саат. Бул абдан сабырдын белгиси. Көптөгөн суроолорго жооп алууга болгон далалат, аракет. Андан кийин Алматы шаарында иштеп жүргөн биздин жердештерибиз алар суранышты, алар менен барып 3 сааттан ашык жолугушуу болуп кетти. Ал жерде дагы ушундай суроо. Бул эмненин белгиси? Урматтуу бүгүнкү замандын азамат эр жүрөк жигиттери, кыздары, бул эмненин белгиси? Бул бүгүнкү күндө элибиз акыл калчак баштаган, ой жүктүк баштаган. Башка саясатчылар элди келип бериңиздер деп суранса, бүгүнкү күндө эл жыйналып саясатчыларды чакырып, отчет алгандай кылып чакырып аткандары, бул деген сөз элибиздин келечекке болгон кайдыр эмес мамилесинен кабыл. Элди ойготууга мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтайын. Көзү тургандар айтат деп ойлобоңуздар. Facebook'tan карасаңыздар, көзү жок жерде. Эчен чакырып алсалар туруп эле. Мен мына Рахман Разышев, Абдулда Иманкулов, Тынак, Енисти мен үчөөлүк баса берип деп айтып кеттим. Бүгүн көрүп алып азыр кубанып кеттим. Бул жерде Рахман агайым бар отуруптур. Бир кол чаап коебуз. Бул киши үчүн эң жакынды үйүн сиздердин кошатканы. Мен ошол жерде дагы сыртта жүргөндө дагы ушуну баса берип деп айттым. Эмнеге? Бүгүн коомдун көз карашы КТР, ЛДР тарбия бере албайт. Бүгүн коомдогу көз карашы болуп аткан нерселерди жогорку кеңеш же өкмөт бере албайт. Бүгүн коомдогу болуп аткан окуяларды акын жазуучулар бере албайт. Эки себеби бар. Андай акын жазуучу жок. Экинчи себеби бүгүн жаштар иштеп окубайт. Экөөдө. Эң кыска жол бүгүн болуп аткан окуянын турмушка болгон көз карашы, элдин пикири жеткирип турчу бир жакшы жаңылма бул куйкун сөз сатира. Эми үчүн бир нерсе саясатчы келсе, 3 күн катары менен филармонияда жолугушуп өтө албайт. Же 4 күн катары менен Бишкекте спорт сарайында 2,5 миң киши топтолуп турбайт. Кайсы учурда болот? Бир гана ошол Рахман агай бар, Абдулда агай бар, Тынар агай бар, ошол үчөө концерттер болса, 10-чу
Mına ошондо бар. Эмне үчүн? Биринчиден булардын талантына таазим, экинчиден ушулардын баары оозунан бүгүн качуу чындык чыкты. Башка жерде чындык айтылбайт. Мына жакшы тема коюшуп атты, ошол Бишкектен барлык жерге чыгууга тыйым салгандан кийин концерт койбойсуң деп. Уктуңар да? Филармония бербейт, спорт сарайы бербейт. Өткөндө тыңар жакшы айтты. Бизге ал жерге кеткизип алып концерт бергенде тыйым салатлары кээ бир кишилер ала баянынан чыккан өзү келип атпайт концертке. Ошондон сиздер түшүнүшүңүздөр керек. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, дагы бир жолу эми суроолор бар, даяр болсо бере бериңиздер. Мен убакытты мүмкүн болушунча үнөмдүү пайдаланабыз азыр. Ошол суроолорго жооп беребиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнүгүшүнө көзүбүз жетпей калды. Ким бийликке келсе, акчасы көп жерде басмай болду. Ал эми карапайым талкуубуз Россия эли менен жан багып жатышат. Өз кызыкчылыгын ойлобой, орустарга кошулса жакшы болот беле дейт. Биринчиден, бирөөнүн колун карап жашаганынан Кудай бизди сактасын. Бирөөнүн көзүн карап жашаганынан Кудай сактасын. Мен бир мисал айтып берейин. Азыр бул жерде Атабек деген кафенер бар экен. Ошол жерге кирип барсам, жети гана калган бир музыка чыгат. Мен Бишкекте жаман көрдүм. Баардык ресторанда жаман. Муну музыканы токтотуп кыргызча айтып койбойсуң. Макул деп бардыларды, бет көрбөйт урларды өтүп. Жаным жай алып, рахат алып, бир эки кесе чай ичсең дагы ошол аш болот. Bir sözünü 38 жолу кайталап атам, бир айбаны коюп коюптур. Төбө балка менен каккандай болду көрсөм. Чакырып айттым, ушуна бир намыстанбайсың. Карасам, ошту көбүрөөк көтөргөнү баары кирип келет. Ошол жерде чай ичет экен баары. Башка жерде чай насип кылбайт экен. Ушулар айтабы жигиттер? Десем айтпайт алар. Тескерисинче ушунуз бар. Мына менин сөзүм калп болбосун. Могу жерде Абжапар деген агайым отурат, менин бир тууган иним Абсаттар отурат. Ошол пешин намазына чейин бир чай ичип алам деп кирип барсам ушундай көрүнүш. Бишкекте бар Кудайдын куттук жерине кирип барсам ушундай. Тамактарды жазып коюп туруп, бир кыргызча окуган жок. Чакырып айтсам айтат, бул жердин кожоюну ушундай бизге тыйым салат. Мана көз карандылыктын касиети. Көз карандылыктын касапаты деген ушул. Мана өз жеримде, өз комузумду, өз кырымды даярдап жатасың. Анан барып басая баштадым. Өз жериңде өзүң ээ болуп алчы, биринчи кезек. Бул жарымжандуулук деп коет. Бул намыссыздык дейт, арсыздык дейт. Бишкекке барсам, жакшандай кыздарым келет да, эмне тамагыңар бар десем, жабайына жейсиңби, баянына жейсиңби? Эч нерсе жебейт, иштейт, мудрый кыз. Анда курица жебейт. Мен болгондой айтам. Болгон нерсе Алла сактасын, оозунан чыкпасын. Силердер өзүңөр күбө болосуңар ушул жерге келгенде. Туурабы? Мен ушуну айтам. Качан көрдүңөр мышыкты ит окшоп жүргөн? Качан көрдүңөр уйдун койго окшоп наарайган? Биз адамбыз. Биз адам элбиз. Курица жейсиңби, говядина жейсиңби? Уят маселе. Мына кирип бара ишенсең азыр ошол Атабекке кетти. Момундай жакшы жанагы тамактардын тизмесин берет. Бир кыргызча аталыш жок. Бир. Кайда жүрөсүз? Ал жагыбыз менен ишибиз жок, анан аяга кошулса, кандай бияка кошулса. Мындай жарым-жар болуп турган болсо биздин эч кимге керегибиз жок. Эсиңерде болсун, балдарыңыздар кыргыздын кыргыздан башка эч кимге кереги жок. Ишенип коюңар. Sen adam kadar gerek emezsin, senin ciğerin kadar gerek. Ha senin özündün gerekin yok. Biz
өлкөмдө кошталы дегенден көрө биз кантип эл менен тең эл болобуз деген маселени коюшубуз керек. Канткенде напсибизди тыйсак, качанга чейин бөтөн элдин мыктысы бар, бөтөн жердин азаматтары бар деп мактанып жүрө беребиз. Алишан Фитов деген агабыз бар. Ошо киши айткан, кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт. Мына өз элинде өзүңдү көтөрө албайсың кыргыз. Бөтөн жерге барып келип, Айтматовдун бактысы бар экен, Мухтар Әуезов деген казактын керемети, Луи Арагон деген француз айтып, ошонун чыгармасы Франциядан француз тилинде чыгып кетти жамиласы. Анан Кыргызстан калды, окуу ушундай француз тилинде чыкты. Эгерде кыргызча эле ошол Кыргызстан маданиятына же болбосо Эркек журналынан чыкканда катардагы бир повесть катары кимдер сүйүүнү жазып атат. Катардагы көз келиндегенбиз. Ошол жака чыгып кеткенден кийин ойлонуп баштайт. Кокуй ушундай бар экен. Биз ушундай бир кемчилик көрүп жатабыз. Кандай дейсиз? Саламатсызбы? Сиз дайыма таза иштеп, элдин ишеничине кирсеңиз да партияңыз өтпөй калат. Эмне үчүн? Тазалыктан. Өзүңөр жооп бериңиздер. Тазалыктан. Тазалыкты эмнеге сапаттар бүгүн? Тазалык деген Кыргызстанда кедейлик дегенди билдирет. Бай киши деген муну уур дегенди билдирет. Болбосо баардык айына келгенсиңер. 40 жыл кетмен чаап атаңар байыдыбы? Байыган мен кетмен чаптын кишини көрмөйм. Жагар эмгек кылбай атам. 40 жыл мал байдын аркасында жүрүп байыдыбы? Байыган жок. 40 жыл мамлекетке иштеп байыды, байыган жок. Ким бай? Уур бай. Мына анча-мынча өстүргөн жемиштерибизди дагы чегадан өткөрө албай уят болду. Ошон үчүн таза дагы бир жолу таза. Бүгүн Кыргызстанда түшүнүк эске болуп калды. Силер айтып койсуңар, мунун баласы кыйын. Эмнеси менен кыйын десек, бир жеткен уурду кыйын дейсиздер. Силер Айтматовдун чыгармаларын окуган, Толстойдун чыгармаларын окуган, же болбосо дүйнөлүк классиканы окуган азаматтарды кыйын деп айтпайсыңар. Базары барларды кыйын дейсиңер. Улак чапкандарды кыйын дейсиңер. Спортсмендерди кыйын дейсиңер. Туура? Ошону менен өзгөртпөй калды. Буалар калды. Тескери түшүнүп пайда болду. Депутаттар таркалат деп жатат болушу чын бул. Ошо кишинин айтканына силер ишенесиңер. Мен мисалы ишенбейм. Таркалат десе демек таркабайт. Мен таркатам десе демек таркабайт. Жок, булар калыш керек десе демек таркайт. Кантип депрессиядан чыкса болот дейт. Депрессиядан артында жашайт. Бирөөлөр тоого чыгып кетип барып, жөн эле жаратылыш менен сүйлөшүп депрессиядан чыгат. Бирөөлөр керемет китеп окуп депрессиядан чыгат. Мына ким депрессияга түшкөн болсо, пайгамбарлар тарыхы деген китеп бар. Ошону караңыздар. Адам алейхисаламдан баштап биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чейин өмүр жазды. Ошол пайгамбарлардын тарткан азаптарын, кыйынчылыктарын окуп туруп, ушундай кыйынчылык менин башымда барбы деп суроо койсом, депрессиядан секинден менен чыгып кетет. Эгер андан дагы чыга албай калган болсоңор, Рахман агайга концерттерге ошол баргыла 2 саатта чыгып кетет. Рахмат. Эгер ошол сүйүү сезиминен депрессияга түшүп калсаңар, Аллага турбайт. Силердин десиңер. Азыр силер ушундай жаштасыңар, ушундай ойлойсуңар да, мунсуз жашай албайт. Керемет жашайсыңар. Баягы жалган сезимге берилбейт. Жигиттер, эгерде силерди карабай кеткен болсо, демек Аллага ыраазы болдуңар. Силер үйлөнүп алсаңар, азабыңарды ошол бериши мүмкүн эле, силерди туткарды ошол. Кыздар деле ушундай, бирөөгө тийбей калсаңар, Аллага шүкүр деп, мүмкүн ушуну менен бактым ачылбаса керек. Ар бир нерсенин аркасынан жакшылык деп. Бардык нерсени жакшылыкка деп жору. Ана Лукман деген улуу инсан, Hazreti Лукман деп
Bak, ошол баласының жетіліп барды, bir шағаға барабыз деп кетіріп, бүгін мешітте жетіш керек. Баласының бұтына тікен кіріп кетеді. Сөйіп кіріп кетеді дағы, бұты аябай қатты жағдай болып, басалмай қалып, ошол жерде 2 күн қонып қалшы. Мәжбүр болды. Мына ошол аябай іштерден өкініші. Ошол жерге жетіп барыш керек. Болбой қалды. Эме болып қалды. 2 күн өткөндөн кийин барса, дал ошол жетип келген күнү, ошол жерден сеп жүрүп, ошол айылды түп тамырын алып кетти. Аллахтын жакшылыгы ушул. Бутуна тикен киргизип, ошондой сактаган. Депрессияга кирбеңдер, балдар, кыздар. Siz chet өлкөгө көп чыгасыз. Chet өлкөгө чыгаарда тилден башка дагы эмнеге көңүл буруңуз керек? Маданиятка, кийимге. Бишкекте мага бир кеттен келген киши айтты. Силер бактылуу боло алмайсыңар. Заматты кыргызсыңдар, курдамсың деп. Неге дейсиз? Көчөнү караңыз дейт. Эмне болду дейт. Бүт баарына дейт, кара кийген экенсиң. Анын баарын кабак салып жүрөсүң. Кабак салып жүрөсүң. Кокуста жолдо барады, бирөөгө жеткен тийип келсе дейт, ошону карагандан мен коркуп кетип бардым. Сен кабак ачпайт экенсиңер. Жандап жайнабайт экенсиңер. Сөгүлүп бара жүрөсүңер билбейм. Өтө кара кийесиңер. Кызыл, казыл, жашыл болуп көңүл ачатын кийим кийбейт экенсиңер. Андай кийсең, бир күн кийесиң, 2-3 күн жууш керек. Неге кара кийесиңер? Кир чиме, кир көтөрүмдүү. Анча-мынча жеңиң менен мурдуңду ачып койсоң да келиндей. Жакан айтпай эле коеюн. Манас Раматов айткандай, бардык жерин таппаса ошо кулактын аркасы сатып коет деп. Арка каппайын кийесиң. Мана Англиянын премьер лигасын жакшы көрөсүңөр Египте. Футбол. Манчестер, Ливерпуль, Челси ойногонду карасаңар, 60 70 киши отурат, Олд Траффорд. 70-дей кемпир-шалдарды карасаңар, кызыл, тазыл, жашыл, сары, керемет кийимши. Биздин Спартакка келгенде бир футболду карасаң, жалаң каргалар отурат. Кара. Анча-мынча футболдар көздөрү бар, шандай. Калган капкар. Ошон үчүн биз маданиятка көңүл бурушубуз керек. Мына Кореяда, Жапонияда биздин кыргыздар да таң калышты. Тамезин тартып алып, ошол таштай турганда жер таппай жүр. Чөнтөгүнө салып алып. А бизде кетти. Туруп таштап артында берип 3 күн тамак жеп. Акырында карабайсыңдар. Айрыча балдар бир капты туруп, 3 күндө шамал барып калса, артында келген жерде шап кетти. Нормада эмес. Биз сыйлабайбыз бири-бирибизди, жалган сөздү айта беребиз. Баардыгы жалган, кыздар. Бүт баардыгы жалган. Сүйлөгөндөр да жалган. Кыздар көзөлөрүн жолукканда кучакташып эле чыкташып каласыңар. Жалган менен жүрөм кучакташасың. Ал кетери менен башка бирөөсү келсе, ошол экөөнү тазалайсыңдар сөөгө үчүн. Эмнеге анда кучакташасыңар, өбүшөсүңөр? Ошол жалган нерседен чыгышыбыз керек. Анан кабакташыбыз керек. Бүркөлбөшүбүз керек, түйүнбөшүбүз керек. Таарыныш деген сезимди алып салышыбыз керек. Ишенип коелар, кыздар балдар. Силер таарыганда ага жаман болуп кетпейт. Сен тек гана өзүңдү деңгээлсең. Сен таарынма. Сен анын деңгээли ушул. Ар бир киши өзүнө жашаган эле болот. Андан артык силерге бере албай турган болсо, андан силер башка нерсени талап кылбагыла. Анан бактылуу жашарга аракет кылгыла. Улуу акылдан бир ойчул айтат. Сени жоготуп алуудан корккон кишини сен да жоготуудан коркпо. Көрдүңөрбү? Эгер сен кымбат болсоң, сен мүнөзүң кандай болбосун, сенден кетпейт. Эгер сен керектүү болсоң, сени пайдалана, керек бүткөндөн кийин кет. Андан коркпо.
ошол маданиятка көңүл бурат. Биринчи кезекте маданият мына Бишкекте да, Ошто да, биздин могу жерде турдук, көпкө чейин турдук. Бир да машина токтоп өткөрүп коеюн дебеди. И дебейт. Баягы жүргүнчүлөр өтө турган жерге барып, өтүп аткан болсоң дагы артынан басып аткансың. Сөгүп кетип барат. Терезесин түшүрүп алып, башы көрүнбөй алдыга чейин чыгып алып сөгүп барат. Ушул эл. Мен кече жакында Бекеге барып келдим. 9 миллион калып жашайт. Жол чыгак жок экен. Көчөлөрдө жол чыгак жок экен. Силер түшүнбөй атасыңар, светофор. Мен анча айда келгенде ошол жерге көрдүм. Светофор жок экен. Бир машинанын баягындай чымытып бир сигнал басканын көргөн жокмун. Биринен бири сондай болуп өтүп кете берет. Бири келсе бир кой берип коет. А бизде Бишкекте же Ошто мондай туруп калып, аркан менен берип, алдынан чыгып кетейин деп аркан менен берип, жетинчи атаңа чейин кете сүрүш. Токтобойт. Ошол светофорго келип туруп калган болсо, ал жактан сары күйгөн артынан басып токтой бересиң dedi. Биз болбой калдык. Четтен келгенде Бишкекте жүргөндө айтат, ушундай жолдо ушундай айдап тигип алган сиздерге баракет dedi. Биз улак чаккандай айдайбыз. Тешик да болсо муз менен кирип кетип, өтө маданиятсыз. Урматтуу Бадыржан ага, эмне себептен жаштар миграцияга көп чыгып кетип жатат? Мекенге болгон сүйүүсү калбай калды. Сиз эмне деп кеңеш айтасыз? Мекенге болгон сүйүү, эгерде курстардын колуна башка турган болсо, сүйүүгө аракет кылат. Мекен сени сыйлай билиши керек, сен мекенди бактай билиши керек. Бул эки тараптуу нерсе. Эгерде мекениңде сенин адымың керек болбосо, сенин илимиң керек болбосо, сенин тажрыйбаң керек болбосо, мекен сени өгөйүнө мамиле жасап атса, не кылыш керек? Биздин кыздарыбыз көбүнчө башка элдерге күйөөгө чыгып кетип атат. Эмне үчүн? Кыйын үчүн. Жашоо үчүн. Калыппы? Кыйын үчүн. Биздин жигиттерибиз көпчүлүк ошол жакта иштеп жүрүп атат. Эмне үчүн? Кыздарды үйүнөн лимузин менен алып чыгып кетиш үчүн. 2 сааттык лимузинде 2 жылдык өмүрүн берип атат. Кыздар силер баш тартышпай керек ошондой эмес. Жалган кадрлардан баш тартышмады. Кандай дейсиңер? Апаңарга барып айттылар. Апаңарга, силерди апаңар дейт коюп. Сантараттын кызын көрдүңбү кандай кетти? Ошонун кам келбесин. Исаратты көрдүң, а? Сеники бир апа болсо керек. Силер күйөөгө чыгарып туруп күйөөгөрдү баскылап. Психологиялык жактан соктун ата-энелер болот. Досторуңар болот. Токтоткула ошол нерсе. Бакыт лимузин менен кетишти эмес. Эртеси күнү ошо арабага отурасың кайра, кызым. Ошол жигиттерди кыйнабагыла. Жигиттер силердин эсиңерге келди. 25-те баягындай Lexus менен чыккандар токтотулайын. Силер бир жыгалып бараткан жоксуңар. Билсеңер да байкап бараткандар. Кандай азапта бараткандар. Lexus'tan түшүп жөө азаптайын өчүр. Сабыр турду, 2 күндөн кийин түшүнөсүңөр таяк берди. Мен биринчи жолу көрүп алдым ушундай бир азапта, ушундай бир таңкара менен бараткан. Жөнү эле эми жайда кылбайын деп айтып, ансы деле сага көңүл айтып атат, четке карап турду. Ошондон көрө ар бир досума бирден лимузин, бирден Lexus ижарага алып бердим. Ошондой андан көрө мындай кыласың. Бир Lexus'ту ошо ижарага чыккандын акчасына бир жакшы бир токту берди. 15 досуң 15 коз алып берсең, Аллах аркасын берсе кийинки жыл 30 болот. Ошол жаштарга бир канча азык болот. Же болбосо ушул бир музоолук торба алып берсең, жакшы ниет менен кийинки жылы биздин аяшыбыз, жашыбыз
ушул сүзүккө насип кылсын, Алла ушул насип кылсын деп берсеңер, ушул кандай киреши болот, кандай жакшы болот. Мына ошол тойлорго келбейм. Неге? Бишкектеги тойлорунда бар. Неге? Салаттарды жайнатып коесуң. Bir күндө Оштун өзүндө 1 миллион сомдон ашык салаттарды жыртат экенсиң. Аны кантип байыбыз? Акчанын баарын асфальтка төшөп атабыз, акчанын баарын жанагы шыпырынды таштаган черекке куябыз. Кантип байыбыз? Ошон үчүн миграцияга барууга мажбур болду. Ошол жактан барып акча таап берди. Биз эки тарабын карашыбыз керек. Ошол Москвага барганда, Алматыга барганда мен айттым, мигрант деген сөздү айтпашыбыз керекпиз. Себеби балдар анын маанисин түшүнбөйт. Аны мындайча айтканда жөн эле көчмөн. Миграция деген бул көчүү. Европа көчүп атат, Америка көчүп атат, Америкага Мексика көчүп атат. Европага Ортасына Сирия көчүп атат, Иран көчүп атат, башкалар көчүп атат. Ошол да көчмөн. А биз мигрант деп туруп, балдарыбыздын мөөр басып коюп атабыз. Мигранттын балдары. Балага каттуу сокку болду. Жөн эле убактылуу иштеп атабыз. Же өтө эле көкүрөк көтөргөндү жакшы көрсөк, ушу Россия менен Казакстан иштей албагандан кийин биз келип иштеп бизди үйрөтүп атабыз деп коелу. Өзүн көтөрбөйбүз. Бизди көтөрбөсө эч ким көтөрбөйт. Көтөрүп, көп эле жерге башыбызды сала беришибиз. Мына ата-энесинин тоюн өткөрүп берет деп иштеп атат. Мен жолугуп келдим баары. Не кыласың? Быйыл карындашыбызды күйөөгө беребиз. Мен укамдын контрактын төлөп атам. Керек ошол нерсе. Өзү тишинин тилин сорып жүрөт. Атамдын юбилейин өткөрөбүз. Не кыласың? Атама машина алып берейин деп. Атам жөө. Ошентип балаңды сарсалаң кылып ошол жака таштап коюп, менге машина жерге кирбейбейм. Башка маселе ошол талапкерлер менен үй курса, таң салса, дыйканчылык кылса, кичине ишкана ачса, тапканын келип алып не кылып атабыз биз бу жерде? Той кылып атабыз. Асфальтка чачып атабыз. Студенттик түрдө сизде арман болуп калган нерсе, менде толук арман бар ичинде. Толук арман. Бирок жазган экен. Ичиндеги арманды айткандан коркуп, сен агаламды суу каптап кете берет. Студенттик кездеги арман көп. Ар бир көргөн бош убактын арманы. Ошол кезде келип алып биз азыркы силер окуудан башка эч нерсе билбейсиңер. Биз каникулга келип алып 3 ай элек. 3 үйдү катары менен алып алып 50 сомдон 150 сомдон алып алып 450 рубльга 3 ай төлөдүм. 58 сомго Ош Москва самолетту берет алат. Мына ата, мына апа кышка силерге жетсе керек деп 5 тонна көмүр, bir 5 кап un, bir фляг сары май алып берип кетет. Элдин балдары келсе ата-энеси козбай эле отурат, ошолар келсе союп берет. А биз келсек ошо кышкы камкорлук көрүп кетет. Ата-эненин тарбиясы ушундай болот. Мен чексиз Аллага ыраазымын, атам менен энем ыраазы. Алар менден ыраазы болгон болсун, иншалла. Саламатсызбы кыргыздар. Достук деген эмне? Достуктун жашоодо коомун кандай түшүнөсүз? Достук дегенге бүгүнкү түшүнүктөгү достук жок. Бүгүн андай сезим жок. Дос болсо Курманбектин аккандай. Дос деген сезим мындай болот да. Мен интервьюду көргөн окшойсуз, ушундай кылам деп болсоңуз керек. Дос деген эгерде сенин досуң болсо, кучакташкан досуң болсо, досуңдун эки бөйрөгү тең иштебей калса, бир бөйрөгүңдү бересиң, бербейсиң. Ал бөйрөгүңдү бермей турсун, досуң бир жака шашып бараткан болсо, менин жүргөн машинамды берип турбайсың, 2 саатка барып бербейсиң айып. Дос деген бүгүн тилдин учунда, дос көкүрөктө, дос жүрөктүн төрүндө болуш керек. Дос деген Аллахтын сыпаттарынын бири. Көрүнгөндү досум деп айта бербедим. Ана азыр кыргыздын бүгүнкү жетекчиси. Аны келсе дагы шактап ушактап, бул келсе дагы досум деп ушактап, ал жалган сезим. Бул соодагер сезим. Мен сага ушундай мамиле кылам, сен мага жардам бер деген сезим. Жалдырап көзүм карап.
ilgari bizdin bala кезде erkekler kucaklaşıp öpüşüp uçraşpaydı. Kucaklaşıp öpüşüp uçraşkanlardan күмән кетип калат. Азыр чекиден мына жерде турса, канча жаштар келдилер бири-бирине. Мына сүзүп атасыңар, оңойнан жыктап атасыңар. Оң жақты қарап бір черет едесіңер, сол жақты қарап бір черет едесіңер, қайта шығарма. Еркектерге мұндай ұшырасып қойшы, қол кісі көз қарап. Егер Қарасудың базарына келіп қалса, үшінде ұшырашылар көрді. Біз амансыз, амансыз деп үшінде көрді. Құдай сақтасын жігіттер, өшіп өмірі, ұят. Құшақтасып қалмайды. Сіздер бұл игілікке жетуімізге көбінше қайсы сапатыңыз себепші болып келді? Ошол сіздер айтып отқан ошо жалпы ұлттың жоқтығы болса керек. Бізде қандай дейсіздер? Илгерки заманда сіздер аябай жаман көрсіңдер. Сіздер ушундай окутуп койгон. Идеология жаман, Советтер Союзу жаман, тарых жаман болгон, биз көз каранды болгонбуз деп. Биздин кезибизде эмгек деген биринчи орунда турат. Мына жерде улуу өкүлдөрү турат. Силер азыр 9 ай окуп атасыңар. Биз 2,5-3 ай okuduk. Neге? 1 sentyabrda sabah açılып, 5 sentyabrda Kamekke'ye gittik. Kamekke'den gelmey durup, bir gün vakit verildi, Cumhuriyet karanlık Monço'ya girip aldılar. Cumhuriyet karanlık Monço'ya gideriz, ertesi Irdağa koydu, Karasu'ya Aktar'a gideriz. Karasu'nun planı, Kırgızistan'ın planının 80%'ını Karasu'ya verildi. 215.000 tondan milletleme var. Oşol olasın. Oşol kolgonca biz paxtada жүрдік. Bir bilesinde biz 17 dekabrda etkiliyiz. Asır sen anda işlemeysin. Kolduğunda karabanda bunda iyilikler oturat mı konur olur? İyilik unutun görmesi var mı? Bizim kollarımız oşunda olmalı. Жаралады. Анан кейін сабындап алып тұрып, борный майс деген бәлем болды. Ошоны менен майлап алып отқа қақтасам, ушундай ачат, көзүмөн жашым ушундай секирип чыгат. Ушундай күндөр болду. Анан декабрда барасың, бир 2 жума окуйсуң, жаңы жыл келет. Ассаламу алейкум деп туруп сени ушул сахманга барасың. Кой төлбөйт, билесиңерби сахман эмне? Билбейсиң. Сахман кол төлбөйт, кой төлбөйт. Февральда парник başladı. Mart'ta akça alsın. April'de ortasından başlayıp Mayıs ortasına Nakaş'a alsın. 1. May günü düşük paraları töz, düşükten keyin tebrik ederiz. Bana şunları okuyacağız. Oşonday olup okucu, mıhtın mıhtısı olup, biz Rossiyaga barıp ekzamen 5 yıl başladık. Emnege muhallimler güçlü, mektep güçlü, okuğa bolgan ынтызарлык керек. Мына маданият жөнүндө сурап алгандар, биз ошол мектепте окуп жүргөндө велосипед тээп кетип барсам, көчөдө. Ал жакта бир 30 метр жерден агайымды же эжекейимди көрүп калган болсом, велосипедден секирип түшүп, жетелеп жолдун чекесине чыгып, саламатсызбы дейт. Саламатсыз эжекей деп өтүп, 5 кадам өтүп алып туруп, анан кайра минип кетет. Агайымды эжекейдин алдында велосипед тээп өтпөйт. Азыр керек болсо сүзүп өтүп. Мына тарбия ошондой болуп баштады. Бизге агай менен эжекелер, атаң менен энеңдер да бийик кишилер. Агайлар указка менен келип башка урганда указка чачып кетет. Пор менен урганда пор атылат. Азыр ошондой болду. Коркот. Себеп демократия. Адам укугун коркоо. İnsanın жетишкендиги бул эмне? İnsandын инсан болуштугун өзү жетишкен. Эгер адам айбандан айырмаланган адам болсо, ошол өзү чоң жетишкен. İnsan деген сөздүн өзү жетишкен. Жетишкендиктер үчүн
адамдар жана тоскоолдуктар үчүн көз жумуу. Көз жумуу дегенди мен мындай түшүнсөм болот, чыдамкайлык деген, көздү жумуп бара бериш деген сөздү. Кечээ бир киши айтты. Жакшы эмес сөз айтты, бирок сөздүн түбүндө жакшылыгы бар да. Эбилге өткөндөн кийин эркектер дүлөй болуп калса, айылдар сакоо болуп калса ошол бактылуу үйдө дейт. Кечээ ушундай сөз айтты. Жаман болуп кетти. Неге десем, эбилден өткөндөн кийин аялым дейт, көкмээ кылып эреткен сүйлөйт. Ошону укпай койсоң жакшы бактылуу болот. Анан алар сүйлөй албай калса бактылуу болот. Ошого баардыгы чыдап келиш керек. Чыдам дагы бир жолу чыдап келди. Турмуштун өзү чатабы. Мен ошол бир канча жашагандыктан, тажрыйбамдан алган үчүн сиздерди угуп коебуздар да. Бул турмуш өтө оор, өтө катаал, өтө кыйын. Бул Кудай сактар деген маселе. Өзүң менен өзүң канча урушасың, анан дагы бир жат бирөө менен алып келип алып, аны менен урушпай кантип турасың? Тип турат Кудай бар. Көздү жумуп коюш, баягы кыйынчылыктарга көз жумуш, оорчулуктарга көз жумуш. Көп нерсени көрсөм дагы көрбөдүм деп, уксам дагы укпадым деп коюш. Бизде мусулманчылыкта айтат экен го. Бирөөнүн кемчилигин канчалык жашырсаң, ахиретте Алла Таала сенин күнөөңдү ошондой жашырат. Biz ошондой күнөргө жетели. Ошондой сабырдуулукка жетели. Сабырдуулук эмнеден? Имандан. Эмне үчүн? Илгери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тушунда сахабалар ушунчалык каттуу берилет экен, ушунчалык берилет экен, суралышат экен. Жанагы согуш болуп атканда жаат тиет, жебеси денесинде калып калган болот. Же болбосо найза менен бир жери кесилип кеткен болот, башка болгон болот. Ошондо дайым суралышат экен. Biz namazda turgan mezgilde cebini aldık. Sen namazda turgan mezgilde şunçalık katlı verilgendikten denizinde kalan cebini suğurup alganda bilmey kaldı. Şu darajaga çeyin verildi. Uşul darajaga çeyin. Ana geçen bir moldadan soradım. Siz uşulday darajaga verilip gördünüz desem, Atakanımızda ayaktan deyip Allahu Ekber deyip durup namazda girlerinde göz aldığında malım kendilken gelmedi ülken deyip boy veriyor. Бүгін ушунча сүйт барып, каяка чыгарсам экен деп ой кетет. Шайтан ушундай нерселерге азгырат. Эмне үчүн? Көкүрөк таза болбосо, ой ошондой бөлүнүп кетет. Имандан деген берилгендик келиш керек. Сиз Кыргызстандагы алдыңкы ораторлордун бири деп билебиз. Сиз бул жөнүндө жаштыгыңыздан эле мыкты болгонбу, же кийинөөнүп ушул деңгээлге жеттиңизби? Өзүңүздүн жашооңуздан, тажрыйбаңыздан келип чыгып, жаштарга берүүчү негизги кеңешиңиз дейт. Рахмат. Деп айтып туруп, оратор дегенди кандай түшүнөсүздөр сиздер? Сөзгө чечен. Сөзгө чечен кандай киши сөзгө чечен болот? Акын көп, токтогул жок. Бирок ырчы көп, ырыскай жок. Актер көп, сүймандыл жок. Актриса көп, таттуу жок. Бүгүн сахнада эки жолу чыккандан кийин баягы ошоктун алдында калган күлдөй болгондор көп, жылдыз дейт. Дүбүрүп чыгып алып кайра карасам, жок, чок көчкөн. Ошондой чоктор көп. Жылдыз эмес. Мени эмнеден сындайт? Тилинен чаң чыгат дейт. Чыгарсың. Чаң эмес, жөнүндө сөз чыгарып койчу. Чаң чыгат, качан чыгат? Качан жүрөгүңдө бирдеме кайнап чыкканда чыгат. Ансыз чыкпайт. Дөдөй болуп жүрө бересиң. Жүрөгүң оорубаса дөдөй болуп каласың. Кошуп көр эки сөздүн бири. Чыгып атат го, ар эки күндө бирден интермедия коюп. Сүйлөгөндө бир балага калды. Сүйлөп көрүп ошондой. Бул оратор деген сөз, бул мен мындай түшүнөм. Сөзмөрлүктүн баардыгы күйгөнүңдөн келип чыгат. Кайдыгер эмес болгондо, сезимталдык болгондо, ушундан улам чыгат. Тизилип эмне үчүн чыгат? Эч качан мен бир кагазга жазып алып сүйлөгүм келбейт. Мына сиздердин алдыңыздарга келгенче эмне жөнүндө сүйлөйм, эмне кылып жолуга мен таптакыр ойлойм.
ораторлық деген сөз ошо көп окугула, туура көп окугула, дагы жок окугула. Ошондо жөн эле окуй берместен ой жүктүү окугула. Ошондо өзүнөн өзү Кудай кааласа келет. Мен өзүмдөн чыккан тажрыйба ушул. Бир убакта телевизордо эмне айтып атканын окуп атасың. Бир убакта бир нерсе окуп атасың. Бир убакта жаныңа келген киши менен сүйлөшө бересиң. Сен ал киши капа болуп калат, мен келсем көңүл бурбай койду. Кыргыздар. Анан деп бир көзүмдү көтөрүп коюшу керек. 30 секундта, 20 секундта. Ал угуп атат экен деп айта берет. Уга бересиң. Сен баягы турмушун айтып атат. Ошого көндүрүп, кулакты да, жүрөктү да, көздү да ошого көндүрсө, Кудай кааласа оратор болуш ар кандай кишинин колунан келет экен, ошого окуса. Эгер сиздин жашооңузда артка кайтуу мүмкүнчүлүк болсо, эмнеңизди өзгөртпөгениңиз дейт. Менин негизги ураным артка кайталы деп келбедим, 17 жыл. Эсиңерде бар, анда жаш балдар эле. Анда да ушундай айтышкан. Элдин баары алга деп атса, жалгыз молдон артка деп атат. Мен дагы айтам, артка кайталы кыргыздар. Артыбызда эмне калды? Артыбызда керемет кыргыз касиети калды. Артыбызда үйүбүзгө жылан сойлоп кирсе дагы, ошону өлтүрбөстөн оозуна сүт күйүп, үйдөн чыгарып койгон кыргыз касиети калды. Артыбызда өзүбүз ачка калып отурган болсок дагы, конок келип калса, төр болгонубузуп, балдарымды бекитип, эң акыркы нанымды ошо конокко берген кыргыздын касиети калды. Артыбызда аксакал келатса, ошол айылга келин болуп түшкөн келин, 2-3 балалуу болгончо аксакал өтүп кеткенче көчөгө чыкпаган керемет касиетибиз калды. Артыбызда эгер атам үйдө отурса, ошол үйдүн шатысын менен камбашка чыгып алып, атанын үстүндө коюлган нерсе тыюусулган керемет касиет калды. Мен ошол бир жолу чыгып кеч караңгы киргенче, кино башталганча эптеп койго чөп салып, малга чөп салып киргизилиш керек да малдын арасына. Ошондой болуп шашып чыгып баратса, тайынан раматылык түшеле. Эмне болуп кетти? Үйдө атам отурат. Атам үйдө отурат. Атам үйдө отургандыктан башка чыкпап алат. Азыр ояка секирип төшөп ала берет. Мына ушул касиетти алып атабыз, кыргыз керемет касиет. Артыбызда ушундай токчулук калды, барчылык калды. Артыбызда биздин көчөдө 2 кишиден тон болот, аялдарда жаңалга не деп коет, жанагы бакыттан. Ошол 2 аялдын тону менен биздин көчөдөгү аялдардын баардык тою бар. Азыр сурап көрчү. Подушка деп өбүшүз, үчтө болду. Подушканы сурап көрчү. Куртканы берип туруп мен айылга алып келейин. Бербейт. Берсе дагы эмне ала келесиң? Бирөөгө акча берет эле, качан кайтарасың дебейт эле. Үстүнө бошуп бериш эмес. Ушундай деген кереметтер бар. Ошон үчүн артка кайталы. Адам менен адам эле да. Ар бир адамдын алдына койгон бир принциби бар. Сиздин принцибиңиз кандай? Муну жашоодогу турмуш менен кыстырбайт. Бул жашоодогу турмуш акыреттеги чыныгы жашоого болгон даярдык. Ошол принцип бар. Саламатсызбы? Муну Кыргызстан байы дейт. Кыргызстан бай. Бай албайт эмне үчүн? Жалаң уурдардын заманы. Кыргызстан сиз үчүн ким, эмне? Кыргызстан үчүн мына жалган жашоодогу менин бешигим. Кыргызстан. Жалган жашоодогу менин бешигим. Жалган жашоодогу менин корообум. Жалган жашоодогу менин багым. Бардык Кыргызстанда жашап атабыз. Биздин башка турган жерибиз. Кудай колдоп амандыкта болуңуз, шындык болсун, сиз көздөгөн жолуңуз. Алла таала суу көздөн сактасын, ишиңизди сактасын, авторду. İşinizde düşman gözünü artmasın. Düşman gözünü artmasa demek biz iş жасабай атабыз.
душман көзін ақтап іш жасаймыз. Мұны тілегіңізге рахмат. Барлығыңыз авторларыңды Қырғызстанда коррупция кеңірек бұлашып жайған жүріп, бұл нәрсе қантып тоқтатауыз сіздің ойыңыз. Сіз тоқтата аласыз. Мына жерде отырған барлығын тоқтата аласыз. Қантып шайдауға барғанда нәпсіңізді тоқтатса коррупция тоқтайды. Нәпсін тоқтатушы керек. Коррупция қайдан башталды? Бізден башталды. Барып, шындай болған қағазды жашыққа таштап атқанынан башталды. Неге? Тағам айтты, жеңем айтты, біздің айылдан екен, біздің ұлдан екен, біздің райондан екен. Мына ұшыны қырғыз, біз өзіміз жаратыларыз. Қаяқтан башталады? Ошол жақтан башталады. Мына ерде оқудан айда білем деді, декан айтты. Декан жанымыз алып, суыр болады. Же ошол жака келгенде декан карап турат. Кимге добуш бердиң дейт. Баланчага добуш бердиңсиң, барып текшере ошону Жашыктайга алып, Сулайманова кимге берди, Камчыбекова кимге берди, карайбыз. Алышып тоойт. Атам менен энеңе жакшы жүрөм деп коюп бияқта бергенибизди деп атабыз. Деканга да ошентип коюлат. Сиз айтсаңыз ошондой болот деп эскертип